Барыңарга салам. Өзүңөр билгендей, мен кесибим экономист, финансист. Анан могу Бишкек водоканалдын финансовый отчетторун көрүп мен аябай таң калдым да, аябай таң калдым. Мына көрсөтүп коеюн азыр. Могу жерде мына сбор дейт да, сбор. Почти 99%, почти 100% булар болсо өздөрүнүн акчаларын чогултат экен да элден. Анан бери эле мына төлөбөгөн айылный аймаки дейт да, айылный аймаки. Ана булардын 54% 123 миллион сом карыз экен да, айылдар. Мына карагыла, атан Орокский дейт 108 миллион. Ошо мына голословно сүйлөп атат деп айтпаш үчүн мен анча-мынча четин көрсөтүп атам да, отчеттордунчу. Анан булар болсо могу Орок, Лебединовка, Аламидүн, Көкжар, Новопавловка, Маевка, Күнту, Таштөбө, Бешкүнгөй дегенде тиги Бишкек шаарына кирбеген айылдарды, айыл өкмөттөрдү, жарымы Сокулуктук болсо, жарымы тиги Аламидүндүкү болуп атпайбы? Ошолордун баарын эле жакшынакай обслуживать этип, даже акчасын төлөбөсө дагы ушундай мындай выход из положения таап атат. Жана тазалыкта мына 100 миллионго жакын ошо элдин төлөбөгөн эмелери бар да. Анан кийин бул жерден эл жаман дей берген болбойт. Болгондо ушундай ыкма табыш керек да. Төлөттүрө турган ыкма табыш керек. Анан кийин тиги Аламидин жаман, тиги Сокулук жаман таштап кетип атат мусорун деп элди айыптап бергенден пайда чыкпайт. Анткени андан көрөк аларды обслуживанияга алыш керек да. Обслуживание алып, могу жумушту туура коюш керек. Анан кийин орустарда деле жакшы макал бар. Плохому танцору мешает эмне дегендейчи, эми түшүнүңөр да, что мешает да. Анан кийин элдин баары иштеп аткандар кишилердин баары тең жаман, анан кийин тигилер жаман, эл жаман дей берген болбойт да. Болгону эгерде иштей албай жатсаң, биринчиден күнөөнү өзүңдөн издеш керек, өзүңдөн табыш керексиң. Мисалы Японияда ишкананын иши жүрбөй баратса, биринчи орунда айлыкты директор өзүнүкүн кесет экен. Анан совсем эле болбой жатса, иштен кетет экен да. Эл жаман болбойт, жумушчулар жаман болбойт. Эң биринчи жетекчиден болот. Бекер айтпайт да, баягы балык башынан депчи. Анан кийин мына водоканалдын эмесин көрүп атам, ишин көрүп атам. Анан быйыл эле кичине суу тартыштык болсо эле водоканал жаман, анан кийин өкмөт жаман деген болбойт да. Бул болсо жаратылыштын, табияттын мындай көрүнүшү, анда туура түшүнүш керек. Бул суу менен көп ишканалар байланышкан. Бул муздак сууну көп ишканаларга берет, иштетет, мындай айтканда. Болгону эле жанагы сугарып аткан сууну бөлүш керек. Анткени жалпы ичкенге суу өтө кымбат болот, дүйнө жүзүндө өтө кымбат болот да. Биз ошол хлор кошкон кымбат сууну агорот сугарып атабыз, машина жууп атабыз, паласыбызды жууп атабыз. Эмне гана кылган жокпуз. Керек болсо ошо өндүрүшкө да пайдаланып атабыз да. Жалпысынан дүйнө жүзүндө кургакчылык жүрүп аткандан кийин ошо суу пайдалануу концепциясын да өзгөртүш керекпиз. Мусордук деле ошол. Жетекчи болгон эле мойнуна алыш керек. Менден кетип атат. Биринчи күнөө менден депчи, элди жаман, элди ууру дебестен. Водоканалдын директоруна даңк жана дыңк деп коет го, эми тамашада. Молодец, жакшы иштеп ататын, отчетторун көрүп атам, прибыльге чыгып атыптыр. Ушундай иштей бергиле. Мен көрдүм, коллективи күчтүү экен. Илгеркиден совет убагынан бери иштеп келаткан иштеп атыптыр. Молодцы. Ушундай жетекчилерден үлгү алсак болот да. Барыңарга салам.